Алыкул Усмонов, новатор акын. Өткөн сабакта мына ушул жөнүндө кеп калганбыз. Бүгүн ушул сабак улантабыз. Демек, Жеңишбек поэмасы. Жеңишбек поэмасы төмөндөгүдөй лирикалык чегүүнү менен башталат. Ысык көл, бирде тынчта, бирде толкун. Толкуса толкунуңа тең ортокмун. Турмушта канча курдаш күтсөм дагы, бир сырдуу мындай курдаш күткөн жокмун. Ысык көл ата журттун күчүн сынап, өзүнчө өйдө төмөн жүрүш кылат. Күч ошол күйбөй турган суу болсо да, көк түтүн ала борул жалын чыгат. Ысык көл кээде тынчта, кээде толкун, жар куруп жаркылдаткан жаштык отун. Турмушта канча курдаш күтсөм дагы, бир сырдуу мындай курдаш күткөн жокмун. Ысык көл ата журттун күчүн сынап, өзүнчө өйдө төмөн жүрүш кылат. Күч ошол күйбөй турган суу болсо да, көк түтүн ала борул жалын чыгат деген лирикалык чегүүнү менен башталган поэма. Мындан кийинки саптарда согуш бүтүп, жоокерлер эл жерине келип жатканын, бир тууганын, баласын, атасын аман эсен көргөн ата эненин, бир туугандын кубанычын акын өзүнчө гана тиешелүү чеберчилик менен мындайча сүрөттөйт. Эми ошол кезде жанагы көргөнсүңөр, жоокерлер солдаттан, армиядан, согуштан мынтип кеме менен келишкен. Эл тынчып, журт кеңиген күнгө эркелеп, күйөөлөп тынч өмүргө кызын берет. Толтуруп жер сагынган уулдарын, көл менен көздөн учкан кеме келет. Бак чиркин, бейпил күндүн берекеси, туулган жер түбү чалкар кең эмеспи? Ушинтип кайра жанат жакшылыкка, кечеги кайгы зардын кенемтеси. Бирок ушундай кубаныч, сүйүнүч болуп жатканына карабай, кайгы тартып бүткөнү келбегендер да бар. Ким десең, бул карыя Миңбай ата, көз салып эртели кеч батыш жакка. Көл менен бул да кошо уулун күтөт, күткөнү дайым чеки, дайым ката. Баары бар, баары бир, азыркы бир Миңбай чалга. Кур үмүт, курт идибем Карыжанга. Уулу жок, бир адам жок пристанда, бир гана жалкоо толкун тийген жарга. Бир эмес ындын өчүп, нечен курдай, кур кайткан азыркыдай шордуу Миңбай. Бирок да үмүт чиркин курч эмеспи? Тереңден оргуп чыгат тим тура албай. Дүйнө өмүр уул бердиң, бала бердиң. Дүйнө өмүр алоолонуп жана бердиң. Неге сен алыс кеткен сапарыңдан, ээриң жок, жайдакталып кайра келдиң. Дүйнө өмүр энчи бердиң, үй жай бердиң. Күн көрдөп бар керекти белендедиң. Неге сен ыраак кеткен сапарыңан, эскиртип канатыңды кайра келдиң. Миңбай көп колтурду ушуну ойлоп, элестеп Жеңишбеги алдында ойноп. Ай жазган, берериңби, алаарыңбы, ким билсин, деп өзүнчө күңктеп коет. Байлануу четте турган атын алып, бошобой болочокко кайраттанып, жап-жалгыз адетинче кайра кетти, көңүлсүз күрөң атын камчыланып. Барууга өз үйүнө дити барбай, үй билем эмне дейт дагы кандай. Ат оозун чукул тартып ири бурду, курдашы Курманбектин үйүн карай. Курманбек эл кутманы 70 жашта, кемпири 60 жашта ушул жазда. Небир алып уландарды кайкалатат, экөө тең тамашалап учурашса. Миңбай чал салам айтат эшик ачып, Курманбек алыг алат бери басып. Чай ичип, бир аз мезгил өткөн кезде улууга улуу сүйлөйт жубаткансып. Эй Миңбай, кайратың жок ким экенсиң, күйүткө күйүп жүрөт эрте кечиң. Жалгызым, жалгызым деп арман кылып, жарабас башың дейип кертиктешиң. Замана бойго жетет айлап жылдап, өзүңө эрлер калынбай тандап кылдап. Эр жигит аттанып алып кетер, ок учуп, ат кошкуруп туу кылкылдап. Соо болсо кайра келет күчүн сынап, жок өлсө ата журтту кайгы кылат. Көмүлгөн бөз топурак мүрзөсүнө жыл өтсө бир түп чынар өсүп чыгат. Ал эмес, алтоо кетти дал өзүмөн, канча экен уул ини өзгөсүнөн. Ошондон экөө кайтты жараланып, ошондо да жаш тамган жок бул көзүмдөн. Тагдырга арман кылбайм, чексиз бактым, мөмөсү солуган жок карт бутактын. 70-тен 80 жашка болгон кезде, карагын, мына мындай уул таптым. Замана керек десе муну далсын, журт коргоп, жарак кармап жоого барсын. Күттүрсүн эр азамат сагындырсын, мындагы аз уйкулуу
мындагы аз уйкулуу эн атасын. Бул ушул Курманбектин сөзү, карагылачы. Могу жерде ал эмес, ал тоо кетти дал өзүмдөн, канча экен уул эне өзгөсүнөн дейт. Ошондон экөө гана кайтып келди. Ошого карабастан замана керек десе муну да алсын, журт коргоп жарак кармап жоого барсын, бүттүрсүн эр азамат сагындырсын, мындагы аз уйкулуу эн атасын деп ошол Миңбайга кайрат берип атат. Дегенде Миңбай ата бешикти ачат, караса аппак болгон уул жатат. Жеңишбек аты болсун Курмаке деп кубанып, кубаттанып көңүл басат. Өмүрдүн кар болгон жок конгон кушу, 70 жаштын алыс жолдогусу, Жеңишбек болсо болсун жеңиш күнү, дал бүгүн өткөн жылдын май 9-у. Миңбай чал ат токунуп кайраттанат, кайрылып үйгө барбай көлгө барат. Көл терең шарпылдаган долу толкун, тереңден эмнени издеп эмне табат. Жеңишбек жалгыз уулу кайран бала, жароо керманысы кайнатага, ойлонбой көп каралаш уктап жатат. Күмбөздө Варшаванын бир жагында. Ал эми ата-энеге эркелебейт, биздерге аба келип колун бербейт. Канчалык үмүт үзбөй күткөн менен, калкылдап кеме минип кайра келбейт. Жеңишбек жеңиш тилеп курман болгон, ок тийип маңдайына ара жолдон, атама мен өлдү деп айта бар деп сөз айткан, көл толкуткан борошодон. Көл толкуйт, атасына белги берет, антпесе кор толкундун неси керек? Бирок да үмүт кургур кыйын тура, атасы кайра кетет, кайра келет. Кой ата, жолдош болбо жок пайдага, жол карап, көл боюнда ат байлаба. Жеңишбек сенин уулуң жеңиш күнү, жадырап келип турат жыл айлана. Ысы көл, ата журттун күчүн сынап, өзүнчө өйдө төмөн жүрүш кылат. Күч ошол күйбөй турган суу болсо да, көк түтүн ала бууру жалын чыгат. Деп аяктайт чыгарма. Мына жаңычылдык Жеңишбек жеке автордун гана эмес, бүткүл кыргыз поэзиясынын татынакай табылгасы десек болот. Бар болгону 156 ырсабынан турган бул поэма нечендеген том чыгармаларга сыя турган ойду камтып турат.